Мен Элмирбек уулу Асек, пробация департаментинин эсеп жана мониторинг башкармалыгынын электрондук эсеп жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы. Ушул жерде биз электрондук көзөмөлдөө пробация департаментинин бүгүнкү күндөгү санариптик жолдо бараткан жагы боюнча маалымат берип кетсек. Санариптештирүүнүн алкагында 6 жылдын ичинде кандай жетишкендиктерге жетиштик. Эң биринчи эле бул биз жергиликтүү аймакта иштеген кызматкерлердин жумушун өтө оптималдаштыруу, жеңилдетүү, ошондой эле коррупциялык элементтерди жокко чыгардык деп толук айта алам. Себеп дегенде биздин жумуш бүгүнкү күндө баардык жактан санариптештирилди. 70% десем жаңылбайм, ушу 70% биз баягы кагаз жок иштеп калдык, баардыгы санариптештирүүнүн арты менен. Ошо соттордон түшкөн өкүмдүн баардыгы ошо ар бир кардардын үстүнөн жүргүзүлүп аткан, кандай жумуштар кетип атканы, кандай жумуштар кылынып атат, үйлөрүнө чыкканы, үйлөрүн барып текшерүүдөгү, ошондой эле электрондук көзөмөлдөрдү колдонуу дагы санариптештирүүнүн үстүндө жетишкендиктерди. Ошондой эле биздин система менен бүгүнкү күндө канча мамлекеттик башка органдар менен интеграцияларды жүргүзүп, баттан оперативдик түрдө биз маалыматтарды тез арада чогултуп ала алабыз. Электрондук эсеп жана мониторинг бөлүмүнүн кызматкерлери эгерде кандайдыр бир маселелер жаралып калса ордорунда, мисалы ошол эле биометрикалык эсептегичтерди бул биздин кардарлар каттоого келген күнү өткөрүлөт. Ошол жерден көйгөйлөр жаралса, оперативдүү түрдө ошо район менен чалышып, ошо кызматкер менен чалышып аны чечет. Экинчиси ушу мына Face ID технологиясын киргизгенбиз. Ошо Face ID бул дагы ошо каттоодо кандай бир катачылыктар, кыйынчылыктар чыгып калса, аны дагы тез аранын ичинде чечишет. Ушундан улам эсеп жана мониторинг башкармалыгы санариптештирүүнүн ушу пробация органынын координацияларды жүргүзө берет. Мындан тышкары жаңы өркүндөтүү жагынан, анан жаңы технологияларды киргизгенден чоң иштерди аткарат.